Mikrofonunu at kemenge. To'xtasin. Mikrofonunu at kemeni balam kalk gidiyorsan. Ya akçı şapkem ya geçeye. Aka, ne oldu? Svoloç. Üşüde tüken balam at kelasın akayır partiya hakkında sende işin var deyip. Ош шаарындагы 52-78 шайлоо участогынын жанында болжаран белгисиз адамдар уулун уунага түшөсүң деп мажбурлап жатат деп нааразы болууда. Bir de ahşap tek gelir mi balam at getir. Ha bo'pti yurar için. Karayın bunun altta balası var. Sizga Bunun 17 balam var. Bilmem boshida chiq. Tanıysan. Yo tanimiyorum. Kelelerimle hemen bilasın aytdı. Yo hiç. Necende söz boldu? Hiç de yo ya yür çık dedim. Bira şaylaysın dedi. Saylamayı saylama çok Sayla koyak boyan sana. yok boş. Hiç kimi saylamıysan sayla olsun. Окуяга күбө болгондор белгисиз эки жаран бул тургунду унаага отургузуу үчүн аракет кылышкан. Аларды тааныбагандыгын айткан жаран окуяга энеси күбө болгондо качып кетишкен. Ушул эле шайлоо участогуна келген шайлоочулардын саны көп. Алардын арасындагы социалдык аралык сакталбай жаткандыгына шайлоочулар өздөрү күнөөлүү экендигин аталган шайлоо участкасынын төрагасы айтат. Эми биз айтып атабыз, буга чейин деле айтылган. Келип баягы өздөрүнүн тизмеден тактап аткан мезгилде айтканбыз. Санитарлык талаптарды сактаңыздар. Эми бир эле биз эмес, башка жактардан дагы айтып атат. Телевизордон айтып атат. Көрсөтүп берип атат канча аралык болуш керек. Эми жарандарыбыз ушундай экен да, адам ушундай болот экен. Эми секин келсе деле өтөт. Ушинтип өздөрүнө өздөрү байгындай кылып атышат. Негизинен бизге мына кире бериште чиймелерди чийип, немелерди тактап койгонбуз. Жарандар өздөрү аткарып атат. Өздөрү аткарып атат. Эми аларды бир нерсе деп кыйын экен. Жарандарга катуу тие албайсың, уруша албайсың. Айтсаң түшүнбөсө айла жок. Ал эми бул 55 шайлоо участкасы, 2253 шайлоочу катталган бул участокто таң эртеден келгендердин саны көп. Шайлоочулардын тандоо чечиминен эртеңки келечек көз каранды экендигин белгилөө менен татыктуулар тандалсын деген Ош шаарынын тургундарынын бүгүнкү шайлоодон үмүтү чоң. Эми бул шайлоодон элдин үмүтүн күтөбүз. Эл абдан ушу тынччылыкта элдин каалаган депутаты өтсүн деп партияларды ушу ар бир эл өзүнүн жүрөгү менен шайласа, тынчтык менен өтсө эле болду. Шайлоодон бир нерсени үмүт этиш үчүн шайлоо таза өтүш керек. Бирок элдин шайлоого болгон өзүнүн эркине таасир этүү үчүн азыр бүт мэриянын кызматкерлери, аймактык башкармалыктын башчысымын дегендер мына жерде буттар үзүлгүдөй болуп чуркап элге аралашып жатат. Алар аралашпаш керек элге. Татыктуу болотко деген үмүттө келдик. Татыктуу болот деп элсек келбейт болушубуз. Рахмат татыктуу. Азыр жаштардан шайланып атат көбүнчө, ошо жаштардын келечеги бар болсун. Эл үмүт кылып атат. Бул участокто шайлоочулардын катарында Ош шаарынын мэри да бар. Талайбек Сарыбашев ушул участоктон добуш берип, жарандык милдетин аткарды. Ош шаарынын мэриясынын кызматкерлери 86 шайлоо участкасында бүгүнкү кырдаалды эске алуу менен жооптуу болуп бөлүнгөндүгүн шаар жетекчиси белгилеп кетти. Коопсуздукту карап, ушул жерде жооптуу кызматкерлер бөлүнгөн. Бардык 86 участка тең атайын мэриянын кызматкерлери жетишпеген жерлерге биз атайын ушул биздин шаардагы мекеме ишканалардан дагы бөлгөнбүз. Себеби алар жооптуу ушул ар бир участкаларгачы. Анан эч кандай бир дагы жаранга биз мындай админ ресурс колдонулбайт. Буга биз толук кандуу мындай сөздү беребиз. Буга чейин дагы бир дагы жерде биз үгүттөө иштерин жүргүзгөн жокпуз. Буга бир дагы партия биз ушул партияга чуркады деп менимче айта албаса керек. Үгүттөө иштеринде биз бардыгын адилеттүү калыстырып бердик. Бүгүнкү күндө бардык шайлоо участкаларында коопсуздук санитардык талаптарды сактоо чаралары күчөтүлгөн. Ош шаардык шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, Ош шаарында шайлоочулардын активдүүлүгү өлкө боюнча алдыңкы орунга чыгып, 2 сааттын ичинде эртең мененки саат 8ден 10го чейин эле 14706 шайлоочу шайлоого катышты. Ош шаар боюнча жалпысынан 86 шайлоо участкасында 179 миңден ашуун шайлоочу бар. 86 добушкана болсо, алардын ичинен 10 шайлоо участкасы кошумча ачылган. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.